الله يا رحمن حقق أمانينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alamda жараткан Аллах Тағала мақтаулары, пайғамбарымызға дуа саламдардан кейін, урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарды мусулмандардын саламдашуусу, Кудайым буйрса ахли жаннат, бейишке кирген инсандардын саламдашуусу менен саламдашам. Аллахым ошо бейиштеги инсандардан кылсын бизди. Алланын саламы, рахматы, берекеси дайым сиздер менен болсун. Кудайым буйрса бүгүнкү жума сабагында улуу пайгамбарлардан бирөөсү жөнүндө söz болот. Улул азм болгон 5 улуу пайгамбар дин, иман жолунда Аллах Тааланын аманатын жеткизүүдө өтө чоң кыйынчылыктарга дуучар болгон. Алардын башында Ибрахим алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам жана Мухаммад алейхиссалам. Биз албетте мусулмандар Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, анын периштелерине, бардык пайгамбарларына, китептерине, акырет күнүнө, өлгөндөн кийин тирилүүгө, тагдырдын жакшылык жамандыгы Алладан экендигине деп иман келтиребиз. Ал пайгамбарлардын бирөөсүнө иман келтирбей, ишенбей коюу менен инсандын иманы толук болбойт. Аманту биллах ва малаикати ва кутубихи ва русулих. Иман келтирем, ишенемин Алланын китептерине, пайгамбарына, бардык элчилерине. Алардын катарында бүгүн сөз боло турган нерсе Масих алейхиссалам, Иса пайгамбар. Бул Алланын кулу. Фаху Абдуллах ва расулух. Иса Алланын кулу жана элчиси. Иса ибн Марьям, Марьямдын баласы Иса. Ва ху ахирул анбия бани Исраил. Бани Исраил коомудан болгон Якуб алейхиссаламдын балдарынан таркаган эң акыркы пайгамбар. Келечек өзүнөн кийинки келе турган пайгамбар жөнүндө сүйүнчүлөп, менден кийинки келе турган пайгамбардын аты Мухаммад, же болбосом Курандагы аят Ахмад болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө башарат берип, сүйүнчү берип кеткен пайгамбар жөнүндө сөз болмокчу. Урматтуу мусулман бир тууган, Майда сүрөсүнүн 75 аятында Аллах Таала мындай дейт: Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Мал Масих ибн Марьям илля расулун кад халат мин qablihi ar-rusul ва уммуху сиддиқа. Масих ал ким? Мал Масих ибн Марьям, Марьямдын баласы Масих ал элчи гана. Марьямдын баласы Иса элчи, пайгамбардан башка эч ким эмес, пайгамбар ал. Кад халат мин qablihi ar-rusul. Андан мурда да көптөгөн пайгамбарлар өткөн. Ва уммуху сиддиқа, анын энеси чынчыл Марьям дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Иса пайгамбар жөнүндө өзүнүн бир хадисинде: "Ва ана аулан наси би Иса лианнаху лам якун байни ва байнаху набиyyun." Исаны сыйлоого, Исаны бартоого, Исага эң татыктуу жакын менмин дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Себеп мени менен Исанын арасында эч бир пайгамбар болгон эмес. Исаны бартап, даңазалоого, урматтоого мен татыктуумун, себеп мени менен Исанын арасында эч бир пайгамбар болгон эмес дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Вал анбия ихватун лиаллат." Пайгамбарлар баары бир туугандар дейт. Алардын максаты, алып келген дини, чакырыгы бир. Уммахатухум шатта, бирок энелери башка-башка. Ва динухум вахид, бирок алардын дини бир гана. Жалгыз Аллага сыйынууга, жалгыз Алланын буйругу менен жашоого гана чакырып келишкен. Урматтуу мусулман бир тууган, алардын дини бир дегени бардык пайгамбарлар ла илаха иллаллах, жалгыз Аллага гана сыйынууга чакырып келген. Кала алейхиссалату вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: пайгамбарга бир салават. Афдалу ма култ ана ва набиюна мин qabl. Мен жана менден мурдагы пайгамбарлар айткан эң абзел сөз, мен жана менден мурдагы пайгамбарлар чакырган эң улуу абзел сөз: ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Сыйынууга татыктуу бир гана Аллах, анын шериги жок. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах табарак ва таала инсаниятты, инсандар жараткан кезде 4 түрдүү кылып жаратыптыр. Аллах Таала бенделерин, инсандарды 4 түрдүү кылып жаратты. Нау'ун мин аббин ва уммин ва хуа ана ва анта. Биринчи, баарыбызга белгилүү болгон ата-энеден жаралган, ата-энеден пайда болгон инсандар, ал мени менен сиздер. Баарыбыздын атабыз бар, энебиз бар. Ата-энеден пайда болгонбуз. Аллах табарак ва таала экинчи бир түрдүү инсандарды: "Ва нау'ун ла абалаху ва ла умма ва ху адам."
атасы да жоқ, енесі да жоқ. Аллах өз құдіреті менен жаратқан, ал адам атабыз. Üçüncüdür nau'un min abin ve leysa lahu atadan enesiz жаратқан, еркектен аялды пайда қылған, анын аялы жоқ. Ал Хава енебіз адам атабыздан жаралған. Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, инсандардын 4-чү түрү Аллах Таала энеден атасыз жаратқан. Бүгүн биз сөз кыла турган Иса пайгамбар, анын энеси Марьям, анын атасы жоқ. Аллах Тааланын кудурети менен. Эмне үчүн Аллах Табарак өзүнүн кудуретин керек болса Аллах Таала атасыз энесиз жаратат, кааласа атадан энеден жаратат, кааласа Аллах Таала эркектен, кааласа аялдан жаратат, кааласа эркек менен аял үйлөнгөндөн кийин аны уруксуз да кылып коет. Урматтуу мусулман бир тууган, Марьям энебиз Аллах Тааланын кудурети менен бойуна бүтүп калып, курсагы чыгып, боюндагы белгиси болгон кезде коомунан айлана чөйрөдөн уялат, намыс кылат. Бирок мойнундагы койнун курсагындагы баланын нарисени көтөрүп келе жаткан кезде өзүнүн заманында Юсуф ан-Наджар, бир жыгач уста Юсуф өзүнүн жакындарынан көрүп калат да мындай дейт: бирөөгө курдоомат кылбастан бирдеме дештен мурда Бани Исраилдан болгон бул Юсуф: "Эй Марьям, амекимдин атамдын бир тууганынын баласы, кызы. Эй Марьям, агаларымдын кызысың. Менин ичимде тынчымды алган бир суроом бар" дейт. "Суроома жооп берсең" дейт. Калат лаху ма хуа я Юсуф. "Эй Юсуф, сурооң эмне" дейт. Марьям эне сезип турат эмне суроо экенин. Урматтуу мусулман бир тууган, Марьям энебизге мындай: "Я Юсуф", ал сурооду бербестен мурда Марьям энебиз Юсупка мындай дейт: "Маниллази халаказ-зар", эгинди жараткан ким дейт. Юсуф суроо бербестен мурда суроом бар, сенден сурайын десе, Марьям энебиз: "Эй Юсуф, эгинди ким жараткан" дейт. Анда Юсуф: "Кала лах Аллах", эгинди жараткан, жерден чыгарган, уруктан өндүргөн Аллах дейт. Кала лаху, калат, Марьям энебиз айтат: "Маниллази халакал ма", сууду ким жараткан дейт. Юсуф: "Албетте сууну да жараткан Аллах" деди. Андан кийин Марьям энебиз: "Эгинди сууга муктаж кылган ким" деди. Аллах. Андан кийин Марьям энебиз Юсупка карап мындай деди: "Инналлази халаказ-зар вал ма", сууну жана эгинди жараткан Аллах кудуреттүү, эгер жаратам десе суусуз эгинди жаратууга Аллах кудуреттүү деди. Урматтуу мусулман бир тууган, темабызга жакындай турган болсок, эмне үчүн кереметтүү Кур'ан-ы Карим? Кур'ан-ы Каримде бир гана Марьям энебиздин аты ачык айтылган, балким сүрөнүн аты Марьям. Сүрөнүн аты Марьям экен. Кур'ан-ы Карим эгер аялдар аламын жөнүндө сөз кылам деген кезде Кур'ан-ы Каримде аялдардын аттарын көп жерде атаган эмес. Аялдар жөнүндө сөз болгон кезде Аллах Таала өтмө мааниде эч биринин атын атабастан бир гана Марьям эненин аты ачык айкын келген. Кур'ан-ы Карим ажайып, өтө таң калыштуу нерсе. Кур'анда Ниса аялдар деген сүрө бар. Рижал эркектер деген сүрө жок. Ниса сүрөсүндө бардык аялдардын укугу жөнүндө. Сүрө, экинчи бир сүрө Марьям деп аялдын аты менен аталган. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде Айша энебиздин хакына, кээ бирлер Айша энебизге курдоомат кылган кезде Айша энебиздин намыстуу экендигин, таза экендигин ачык айкындап Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала аят түшүрөт. Бир аял пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга арызданып келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын арызына көңүл бурбай жооп бербеген кезде Жабраил алейхиссалам асмандан аят алып келет. Аллах сага арызданып келген аялдын арызын укту, мунун өкүмү мындай болот деп ал жөнүндө өкүм түшүрөт. Урматтуу мусулман бир тууган, Кур'ан-ы Каримде жүздөгөн аяттар аялдардын укугу жөнүндө сөз кылат. Бирок араб тилинде женский мужской род деген бар. Биздин кыргызчада андай болбогон менен, урматтуу мусулман бир тууган, аш-шамс, күн араб тилинде шамс бул женский род. Бирок күндүн женский род болуп калгандыгы күндү намыс кыла турган кичинейтпейт, анын кадыр баркын төмөнгө түшүрбөйт. Ошол эле кезде эркектер мужской род болгон менен ар бир эркек эркектиги менен сыймыктана албайт. Эркектерден жогору болгон аялдар да бар. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Абу Лахабтын аялы жөнүндө сүйлөгөн кезде Абу Лахаб таббат яда Аби Лахаб, Абу Лахабтын колу кургап кетсин дейт. Пайгамбардын жолуна
пайғамбарға душман болып, жолына тикен таштаған, таштанды таштаған, аялы болса пайғамбардың жолына тикендер таштаған аял жөнінде таббат яда Аби Лахаб. Абу Лахабтың қолы құрғасын, ватаб, жана құрғап кетсін. Саясла наран, ал шолалып жанған, ал олынып жанған дозаққа түседі. Саясла наран. Вамраату хаммалатал хатаб, өзіменен аялы да отын көтерген, пайғамбардың жолына тикен таштаған, аялы да бірге болып дейді, бірақ аялдың атын айтқан жоқ. Абу Лахабтың атын ашық айтқан айтты. Эмне үшін урматтуу мусулман бир туған, кереметтүү Кур'ан-ы Карим аялдар жөнінде сөз болған кезде аялдың атын айтпайды. Себеп аялдардың өзі емес, керек болса Құран бізге ушуну үйрөт. Кур'ан-ы Карим аялдардың өзі сыртқы денесі емес, балки аты дағы керек болса bir қанша материалдарға оролып, намыстуу болуш керек дейді. Аялдың аты ар жерде айтылбаш керек дейді. Урматтуу мусулман бир туған, қырғыз тілінде де қатын деген, же болбосо хатун деген, қатын деген жашын деген сөз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аял затына бұл намыс дейді. Ар бирибиздин намысыбыз, кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, өмүр жолдошторубуз, алар биздин намыстарыбыз. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde inna li kulli dinin huluqan ve huluqul islam haya. Ар bir dinge teyşeli bolgon, ар bir dinge taandıq bolgon münöz var. İslam dininin münözü namustuğuluk, uyattığuluk deydi. Musulmançılık bu uyattığuluktan turat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-haya vel iman Kur'an'a iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. İman menen uyattığuluk ekoy eri şarkak. Beken birikken nerse ekoyunun birevi yok bolsa ikincisi yok bolot deydi. Uyatı vardın imanı var, imanı vardın uyatı var. Urmatı musulman bir toğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mınday deydi. İnne mimme adrakan nas min kalamin nubuvvetul ula iza lem testahi fasna ma şi't. Murdağı adam atadan beri bardık peygamberlardan beri muras bolup kelgen bir söz var deydi. Danışman makal söz eken bardık peygamberler aytıp kettir. Al söz eğer uyalbasan kalağanыңды kılay ver dep. Eğer uyatın yok bolsa kalağanыңды jasay ver degen söz. Urmatlı musulman bir tuğan, bugün biz erkekler de, ayallar da, ulular da, kiçüler de, karılar da, yaşlar da bardığız, İslam dinimizin en negizgi imandan ajırabağan, eri şarkak bolgon, uyattуулuk, namыстуулuk degen nersege muhtaçbız. Bizden uyattуулuk, namus degen nerse joğolgon kezde, qoğumda ar türdü baleler baştaldı. Qoğumda ar türdü ters görünüşler baştaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde mınday deydi. Peygamberga bir salavat. İnna Allaha iza arada an yuhlika abdan naza' minhu'l haya. Allah Taala bir bendeni adaştırayın dese, bir bendege jamandık kalasa, Allah süybögen bendeden uyattуулuktu alıp salat deydi. Uyatı bolbogan adam anan bardık neseni jasay beredi. Allah bir bendeni azap kalgısı kelse, al bendenin jürögüden uyattуулuktu alıp salat deydi. Urmatlı musulman bir toğan, kelgile ayal zatı kanday namustu uyattu bolgon, Ayşe enebizden bir misal. Ayşe enemiz barыңarga belgilүү Abu Bakr Sıddıktın kızı. Abu Bakr Sıddıktın kızı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür joldoşu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul dünya menen koştoşkon kezde peygamberlar özü jaşagan uyga koyulat. Ayşe enemiz menen jaşagan bölmege koyulat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürzörü oşol koygondan keyin Abu Bakr Sıddık kaza bolat. Peygamberдің janında Abu Bakr Sıddıktı da oşol jerge kömüşöt. Keyinçerek жылдар ötkönden keyin Hazreti Umar Bamdat namazında Abu Lu'lu'l Majusi otparas bolgan Abu Lu'lu kelip Peygamber Hazreti Umarga 7 jeriga kanjar saygan kezde, ulangan kanjarı saygan kezde canı çıkıp çıkpastan balasın jönötüp Abdullah Ayşe enebizden barıp ruhsat suragın. Peygamberдің bölmesinde dağ bir adam koyula turgan orun kalgan. Eğer Ayşe enem maga ruhsat berse, ömürde jaşaudu hiç ajırabagan Peygamberдің Abu Bakr'ın canına koyulsa sögüm deydi. Abdullah çurkap gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür joldoş Ayşe enebizden ruhsat suragan kezde, Ayşe enemiz mınday deydi. Bul жерди men özüm koyulsan dep saqtap жүрgönmün, biroq Hazreti Umar siyaktуу adamdın sözünü eki kıla albaymın, Umar'dı koyuğa men razılık bildirem, razımın koygula deydi. Çurkap gelip kıynalıp jatkan Hazreti Umarga balası Abdullah atake sүйүнчү ber, Ayşe enemiz seni oşol жерге koyuğa ruhsat berdi degen kezde adilеттүү padişah Hazreti Umar mınday deydi. Denemden canım çıkkandan keyin da
кайра барып экинчи жолу сурап койгон. Балки менин тирүү кезимде көзүмдөн уялып макул деп, өткөнүмдөн кийин пикиринен кайтып калбасын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги темабыз бул эмес. Hazreti Umar koyulgandan keyin Ayşe enemiz mınday deydi. Men özüm yaşagan, paygambar menen yaşagan bölmögө dayım kiretelem. Hazreti Umar kirgenden keyin oşol jerge kirүүдөн uyalıp kaldım deydi. Hazreti Umar'dın söөгү koyulgandan keyin oronboston başka menen ziyaratка kirүүгө uyalıp kaldım deydi. Namustуулuk tirүүдөн emес. Мүрзөнүн астында жаткан erkekten, çoşun erkekten uyalı. Birösü atam, birösü kүйөөм дейт элем. Бирок чочум болгон, Умар коюлгандан кийин мен ал жерге кире албай калдым дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде үйүндө отурган кезде Абу-Бакр Сыддык кирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыскараак шымы менен отурган экен, тизелери ачылып. Абу-Бакр Сыддык менде ошондой, Hazreti Umar келгенде ошондой, Hazreti Усман келген кезде пайгамбар ордунан тура калып, баягы отурган акыбалын өзгөртүп, тизесин жабат. Бул окуяны көргөн Айше энебиз, "Я Расулаллах, булар чыккандан кийин Абу-Бакр келгенде кыймылдаган жоксун. Умар келген кезде баягындай болдуң. Hazreti Усман келгенде эмне болдуң? Өзүңдү коерго орун таппай калдың" дейт. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, "Усман бул ушундай зат, Hazreti Усмандан периштелер уялат. Эмне үчүн мен уялбайын" дейт. Hazreti Усмандан периштелер уялчу экен. Hazreti Усман мусулман болгондон кийин эч качан оң колу менен аврат, уят жерин кармаган эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдар мен көрүшөм деп. Ушундай намустуу болгон дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, уялуудун даражалары бар. Намустуулуктун Аллахдан уялуу, бендеден уялуу. Allah Taala kerimette Kur'an-ı Kerim'de innes sam'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innes sam'a uğu sezimin, vel basar körүү sezimin, vel fuad oylarың, жүрөгүң бардыга Кудайдын астында жооп бересин дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, алымдар мындай дейт: "Мен истаха миналлах балага макамал аулия." Ким Кудайдан уялса, аулиялык даражага жетет дейт. Биз каарылар да, жаштар да, эркектер да, аялдар да бир нерседе бир болобуз. Ал эмне урматтуу мусулман бир тууган, күнөө кылган кезде бендеден башкадан жашынган менен Алладан уялбайбыз. Кайсы жерге барбагын, кайсы акыбалда болбогун, кандай бекинбегин Аллах сени менен. Ар-Ракиб, Аллах көзөмөлдөп турат. Мен истаха миналлах. Ким Кудайдан уялса, балага макамал аулия, аулиялардын макамына, даражасына жетет дейт. Келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган. Бир хадис айтмакчымын. Бирок хадисти угуу үчүн пайгамбарга бир салават. Дагы бир сиздерден суранычым, бул хадисти угуудан мурда bir imanımızı жаңыласақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңыла кыла десе, сахабалар кантип жаңылайбыз дейт. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам "Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах" келимеси менен иманыңарды жаңыла кыла дейт. Бул хадисти угуудан мурда bir иманыбызды жаңылап, жаңы bir ниет менен, жаңы bir максат менен угууга кулак төшөйбүз. "Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах". Мен өзүмдүн үнүм сиздерден каттуураак чыгып атат. Келиме айтканда тартынбай, уялбай эле айта беребиз. Уяла турган нерсе башка. "Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах". "Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах". Ан Ата ибн Рабах. Рабахтын баласы Атадан. Сахаба. Сахабанын аты Ата, Рабахтын баласы. Кала ли ибн Аббас. Ата ибн Рабах айтат, мага ибн Аббас, пайгамбардын атасынын бир тууганынын баласы, мага мындай деди Аббас. Ибн Аббас бул Абдулла деген сахаба. Абдулла, Аббастын баласы, Ата ибн Рабахка мындай деди: "Атухиб ан урика имраатан мин ахлил жанна?" Бейишке кирген аялдардан бирөөнү көргүң келеби? Бейиши болгон, жаннаты болгон, бейишке кире турган аялдардан бирөөсүн көргүң келеби деди. Култу наам. Ата ибн Рабах айтты, "Ооба, көргүм келет." Бейишке кире турган аял кайсы экен? Бейиштеги аял кандай экен деди. Кала тилкал мар'a сауда. Тиги өтүп бара жаткан кара аял деди. Тиги өтүп бара жаткан кара аял. Кара тору болгон аял. Атат Наби саллаллаху алейхи ва саллам. Бул аял бир күн пайгамбардын жанына келди. Факалат: "Я Расулаллах, инни усра." Ал аял келип пайгамбарга: "О Аллахтын элчиси, менин эпилепсия
talma oruğum var dedi. Ve inna tekeşşef fed'ullaha li ya Rasulullah. Allah Teala'ga dua kılın. Allah mağa şifa versin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in şi'ti sabarti ve lekil cennet. Eğer kalasan sabır kıl, oruğun açıda, talma oruğun açıdağın, men sağa beyişti kepildik berem dedi. Eğer sabır kılsan, beyiş sağa dedi. Ve in şi'ti da'avtullaha en yu'afik. Eğer kalasan, Allah Teala'ga dua kılayın, Allah sağa şifa versin dedi. Bul karayalımında kalet aytti. Asbir, sabır kılam ya Resulullah. Eğer men oruğum açıda onun ayağında beyiş bola turgan bolsa, men sabır kılam. Biroq men sizden dua suraganym fa inni atakeşşef. Talmamı karmap jığılgan kezde jolugum başımdan düşüp kalat eken. Kede mümkün bolbogon tıyuu salıngan jerlerim açılıp kalat. Jolugu düşöt, köküregi açılıp kalabı, tizesi açılıp kalabı. Allah alem inni atakeşşef. Denemden kiyimlerim düşüp kalat eken. Fad'ullaha la atakeşşef. Mağa dua kılın, talmam karmagan kezde de çaçım, kökürögüm jat erkeklerge körünbösün dedi. Fada'an nebiyyü leha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alayalga dua kıldı. Fakânet tusra ve la tetekeşşef. Peygamberin duasından keyin talması karmasa da eş yeri açılbaydı eken. Jolugu başından düşbeydi eken. Kökürögü körünbeydi eken. Jet tizesinden astı, eç kaçan körünbeydi eken. Bul hadisni İmam Bukhari rivayet kılgan. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün bizden kızlarımızçı. Bugünkü bizden kızlarımız, hurmatlı Müslüman bir tuğan, atası da Müslüman, enesi de Müslüman, jet atası Müslüman bolup kelgen, Müslümandardın kızları, eğer uşul talma oruğulu bolgon, kara ayaldın ordunda bolgon deyim ne kılmak? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, al talması karmap oruğan kezde jolugu düşüp kalçı beken. Bul öte çoğun ulu savak. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan tileke karşı. Ova kış kelgen kezde soğuktan başkadan korkup ororup jatkandır, joluk salgandır başkası. Biroq bizdin musulmandın kızları 21. kılımda bular da jarışat, ataandaşat. Biroq tileke karşı ibadatta, tasbih aytuуда, namazda emes, kim körök jerin açat. 6 sana aman. Akıl esi jayında, talma orusu jok. Biroq kim körök jerin çoçun erkeklerge körsetet. Kim körök başkalar dazgırat dep. Oşontan hurmatlı Müslüman bir tuğan, ayaldarga tiyешелүү маселени эмне үчүн бизге айтат дей турган болсоң, эркектер Кудайдан корккула. Алланын асында эжеңе, карындашыңа, аялыңа, апаңа, башкага сен жооп бересиң. Аялдардын ушундай жарым жылаңач сүрөтүндө чыгууга, мини юбкасыбы, башкасыбы, ошондой чыгууга сен жооп бересиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла ядхулул джанната дайюс. Бейишке дайюс кирбейт дейт. Dayus kim dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ece karındaşına, apasına, ömür joldoşuna, namısı bolgon, özüne jakın bolgon ayaldarga kızganbagan. Al kantip jüröt, kantip çıgat. Ova uyuңda senin ömür joldoşuң bolsa, saga bardık çeberçiligin, suluğuluğun, koozluğun körsöte bersin. Прическасы başkası. Бирок көчөгө чыккан кезде al senin namısың. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Allah Teala'dan korkup, Allah Teala tıyuu salgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tıyuu salgan nerselerden ayaldarыңарды, намысыңарды тыйгыла. Kıyamatta her biri kudreti jetip durup, oşol jordan tosuuga мүмкүнчүлүгү bolup durup, nasihat aytууга мүмкүнчүлүгү bolup, nasihat aytpasa, oşol joldan tıyыбаса, tosbosa, Allah Teala'nın azabı kıyamatta ak çındık. Keremetli Kur'an'da Allah Teala mınday deydi. Tahrim suresinde ya eyyuhellezine amanu qu anfusakum ve ahlikum nara. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendeler, birinciden özüңөрдүn денеңерди, үй бүлөңөрдүн денесин dozoktan kutkargıla deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, ayal zatına beyişke kirişte oңой, dozokka түшүү да oңой eken. Beyişke kirүү үчүн erkeklerge ötө көп amalдар жасаш керек. Бирок ayal zatına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iza sallatul mar'atu khamsaha ve samat shahraha ve hafizat farjaha ve ata'at zawjaha qila laha yawmal qiyamah udkhulu min abwabihi thamaniyat shi't. Eğer ayal zatı 5 vakit namazını okusa, Ramazan ayında oruzosun karmasa, namısın saktasa, kүйөөсүнө baş ise, kıyamatta 5'ten 8 eşiginden kaysısından kalasan kirgin deydi eken. 4 nerse. Namazını okusa, oruzosun karmasa, namazını saktasa, kүйөөсүнө baş ise. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizdi
бактылуу боло турган адамдарды кандай деген кезде пайгамбар өзүнүн хадисинде Аллах кимге зикир кылган тил берген болсо ва шүгүр кылган жүрөк берген болсо, сабыр кылган дене берген болсо, дүнүйө ишинде, акырет ишинде жардамчы болгон жар берилген болсо, имандуу жарыңыз болсо, анда сизге эки дүнүйөнүн жакшылыгы берилиптир. Ажыга барган кезде Каабада Хаджар Асвадка келе жаткан кезде дайым окула турган дуа, барыңыздар билесе, Раббана, эй Раббыбыз, бизди тарбия кылуучу, жаратуучубуз, атина, бизге бергин, фид дүния хасана, бул дүнүйөнүн жакшылыгын бергин, ва фил ахирати хасана, акыреттин жакшылыгын бергин, ва кина азабан нар, бизди дозок отунан сактагын дейт. Буну ислам алымдар тафсир кылган кезде Аллахым бизге бул дүнүйөнүн жакшылыгын бергин деген, бул дүнүйөнүн жакшылыгы ал имандуу, көргөндө көзүңүздү кубанткан, буйрук берсеңиз баш ийген, жок кезиңизде намысын сактаган, балдарыңызга иман тарбиясын берген өмүр жолдошуңуз болсо, Аллах Таала сизге бул дүнүйөнүн бактылуулугун бериптир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдар жөнүндө мындай дейт: "Валлази нафси бияди ла туаддил мар'a хакка раббиха хатта туадди хакка завжиха." Менин жаным колунда болгон Аллага касам ичем дейт пайгамбар, аял заты эч качан Алланын акын аткара албайт, өзүнүн күйөөсүн разы кылмайынча дейт. Аял затынын намазы да, орозосу да, зекети да эч нерсеси кабыл болбойт экен, эгер анын өмүр жолдошу разы болмоюнча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: пайгамбарлар бейиште, чынчылдар бейиште, шахидтер бейиште, жана аялдардан бирөөсү бейиште дейт. Ким десе, эгер бирөө күйөөсүн капа кылып койгон аял кечинде төшөккө жатаардан мурда келип, күйөөсүнүн колунан кармайт да, о балдарымдын атасы, өмүр жолдошум, мен көзүмдү бир ирмекте көз жумуп уктабаймын, сиз менден разы болмоюнча, менден разы болуң деп, күйөөсүн разы кылган аял дагы бейиште дейт пайгамбарлар менен. Урматтуу мусулман бир туган, Асма бинти Язид деген бир аял келди пайгамбарга. Лакад жа Асма бинти Язид ила Сайидна Мухаммад, улуубуз пайгамбарга Заидтин кызы Асма келди да мындай деди: "Я Расулаллах, ана мандубатун ниса, мен аялдардын атынан өкүл болуп келдим. Аялдардын атынан келдим сизге. Я Хабибаллах, о Алланын сүйүктүү пайгамбары, аялдар сизге мындай деди: эркектер жихадка барышат, жана көптөгөн сооп иштерди кылат, олжолору менен кайтышат. Эркектер өтө жогору соопко жетти. Биз аялдарчы. Эгер алар жихадка барган кезде өлсө шахид болуп өтүшөт. Биз аялдар эмне кылсак болот" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я Асма, эй аялдардын өкүлү болгон Асма, сен жана өзүңдүн артындагы аялдарга менин ушул сөзүмдү айтып баргын. Fa inna ta'atikunna li azwajikun." Силер аялдар өзүңөрдүн күйөөлөрүңөргө баш ийүүңөр, күйөөңөргө баш ийүүңөр, ва ma'rifatuhunna bi huquqin. Жана күйөөлөрдүн укугун билүүңөр. Ta'dilu jihad fi sabilillah. Силердин күйөөлөргө баш ийип, ошолорду кадыр бартаганыңар Аллах жолунда жихад менен тең деди. Бирок ва qalilun minkunna man taf'al zalik. Бирок тилекке каршы силердин азыңар ушуну аткарат деди пайгамбар. Күйөөлөргө баш ийип, күйөөлөрдү сыйлап урматтоо Кудай жолунда жихад менен тең деди. Урматтуу мусулман бир туган, балким Айша энебиздин бул хадисине кулак салыңыз. Иза жаласат таснау сиябу ли завжиха ау тахиту сияб ли ауладиха. Айша энебиз мындай дейт: эгер аял үйүндө отуруп күйөөсүнүн кийимин тиксе, же балдарына носки башка нерсе токуса, куллама лаффат магзала, ар бир жолу жанагы жибин орогон кезде, же болсо ар бир жолу ийнесин сайган кезде, кана лаху лаффа ta'dilu takbira fi sabilillah. Ар бир ийне сайгандыгы Аллах жолунда жихадта жүрүп Аллаху акбар деп кыйкырган инсандардын такбирине тең келет. Ва такбирату fi sabilillah. Аллах жолунда айтылган Аллаху акбар деген такбир асқал фи мизан яумил қияма, қияматта таразыга эң оор тура турган нерсе. Аялдын үйдө отуруп күйөөсүнүн балдарына кийим тиккени, ар бир ийне сайгандыгы Аллах жолундагы жихадтагы такбирге тең келет. Ар бир такбир кыяматта таразасында эң оор амалдардан бирөөсү дейт. Урматтуу мусулман бир туган, ислам динибизде аялдын орду бар, анын үйү бар, аялдын аткара турган милдети бар. Тилекке каршы бүгүн көп аялдар аламдашуу кезинде биз тең укуктуулукка жетебиз, эркектерден кем эмебиз дейт. Эркектерге Аллах табарак ва таала мал багууду буйруган, жер менен иштегендикти, темир менен иштегендикти, сварка, башка бетон куюу өтө көп милдет мойнубузда.
Бирок аял затына берген эң жогорку укук, аял заты аны унутуп койгон. Аял затын Аллах Таала сен адам менен иште. Адам тарбия кыл. Ада келечек муунду тарбия кылуу эң жогорку. Ошондой улуу милдетин аткарып, бүгүн көчөгө башка чыкканда мен укугума жеттим дешим мүмкүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, аял затынын эң жогорку укугу бул келечек муун. Awwal ma tus'al mar'a anhu yawm al-qiyamah salatiha wa zawjiha. Kıyamatта аялдан эң биринчи сурала турган нерсе намазы жана күйөөсү, үй бүлөсү жөнүндө жооп берет. Көчөгө чыккандыгы тең укугуңду алдыңбы деген суроо болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аял заты кыямат күнүндө эң биринчи жооп бере турган нерсеси үй бүлөсүнө жана намазы жөнүндө жооп берет дейт. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн көптөгөн мусулмандын аялдары, мусулмандын кыздары исламдын ысмыдан, Курандын расмиден башканы билбей калышты. Эгер аял затына бүгүн мусулмандын кыздарына намаз оку десең, атасы үйрөткөн эмес, үйлөнгөндөн кийин кээ бирлер намаз оку десе боюма бүтүп калды дейт. Эми боюга бүтсө намаз окуй бериш керек. Эч эмес жок. Шылтоо төрөп алайын дейт. Сенин балаң кысылып калбасын, башка кылбасын. Төрөгөндөн кийин эми намаз оку, мына төрөдүң, жатырың эс алды, нифастан чыктың десең, бала эмизем дейт. Бала эмизип 2 жыл эмеккандан кийин баланын эмчектен чыган оку десең, экинчиси болуп калыптыр дейт. Дагы намаз оку дейсин, ошентип бир шылтоолорду айтат да, өзүнүн жаназасыга башкалар көтөрүп келмейинче намаз окубагандар бар. Намаз окубайт, ага башкалар жаназа окуганга чейин жаратканга бир сажда кылбаган аялдар бар. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен лакия Аллах табарак ва хува тарикус сала лакияху ва хува гадбан. Ким намазсыз, саждасыз жаратканын астына келсе, жараткан газап менен аны күтүп алат дейт. Бир сажда кылбастан, жаратканга бир таспа айтпастан келген бендени Аллах кыяматта газап менен күтүп алат дейт. Келгиле ишенбесеңер, мусулмандардын үйүнө бир көңүл буруп, ой жүгүртүп карап көрөлүчү. Мусулмандардын үйлөрүн ар түрдүү filmler, seriallar buzup saldı. Paygambardın atı jönündө, sahabalar jönündö, sahaba ayallar jönündö surasan eç nerseni bilbeyt. Birok kinolarının kahramanların bарын bilet. Көз жашын ошого кызат. Ахирети жөнүндө Аллахтын разылыгын издеп. Аллах мени бенде кылып, мен Аллага бир сажда кылбадым. Ахиретим кандай болот экен? Аллах берген балдарыма, кыздарыма шүгүр кылбадым деп көзүнөн жаш акпайт. Урматтуу мусулман бир тууган, al-usra asasul mujtama. Үй бүлө бул коомдун негизги фундаменттери. Урматтуу мусулман бир тууган, үй бүлөнүн күчү, бекемдиги ал коомдун бекемдиги. Үй бүлөнүн имандуулугу, намыстуулугу коомдун намыстуулугу бекемдиги. Эгер үй бүлөдө эркек менен аялдын арасында мамиле бузулса, бир гана экөөнүн арасындагы мамиле бузулбайт. Эркек менен аялдын арасындагы мамиле балдарга таасир кылат. Ата-энеге таасир кылат. Кудагыйларга таасир кылат. Кала берсе коомго таасир кылат. Үй бүлөнүн начарлыгы, имансыздыгы, намыссыздыгы ал коомго боло турган эң чоң жаман таасирлерден. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизди бир нерседен эскерткен. Эмне деп эскертет? Урматтуу мусулман бир тууган, ооба бул жерде менин каршымда эркектер бирок телеэкран аркылуу уга турган, о менин эжекем жана карындашым, кел. Ооба сенин да билем, турмушуң кыйын, тирикчилик кыйын, оор заман. Кээ бир сенин талаптарыңа, сен каалаган нерселерди күйөөң таба бере албашы мүмкүн. Кошунаңдай болуп, жаңы модада кийин албашың мүмкүн. Балдарды тарбия кылуу ота түшүгүң оор. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эже карындашым, кел. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эскерткен нерсесиге кулак сал. О кече күндүз, эртеси жана кечинде, күндүзү жана кечинде көөсү бир каттуураак сөз айтып койсо эле, жообумду бер. Ажырашам деген аял. Же болбосом эркеги менен өзүнүн өмүр жолдошу менен биринчи болгон эле түйшүктүү проблемада атасынын үйүнө келип, ата мени ажыратып ал деген аял. Кулак сал. Кимге кулак саласың? Мага эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисине кулак түшө. Пайгамбар мындай дейт. Бул хадисти Саубан деген сахаба бизге жеткизет. Саубандан Аллах разы болсун. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, Пайгамбар мындай дейт. О эже карындашым, кулак сал. Жоомду бер, ажырашам, жөнөтү бер.
Жақпасам бүтті, тоқтатам деген құлақ сал. Пайғамбар мындай дейді: Айма имраатин саалат заужиха талаqa ат-талаqa min gayri ma ba'sin fa haramun alayha raihatul janna. Qaysı bir ayal hiçbir sebepsiz arzımagan nerse gele köyösünen joğumdu ber deyiverse al ayalga beyiştin jıtı aram deydi. Beyiştin jıtın da jıttabайды. Beyiştin jakınına da barbaydı. Урматтуу мусулман бир тууган. Мусулмандын балдары, кыздары мындай талак сураган ата-энени көрүп кандай чоңойот. Бүгүн тилекке каршы өтө көп тирүү балдар жетим калып атат. Ата-энеси арзыбаган нерседе ажырашуу башка. Урматтуу мусулман бир тууган, эмнеге себеп десеңиз, мусулмандын үйлөрү Куран билбейт, хадис билбейт, пайгамбардын сүннөттөрүн билбейт. Бир гана актерлордун жана каармандардын, ырчылардын, бийчилердин аттарынан башканы билишпейт. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги тема эмне? Темага кайтайын. Куран-ы Каримде бир гана Марьям энебиздин аты аталган. Марьям Исанын энеси. Марьям энебиз. Урматтуу мусулман бир тууган, терең көңүл бура турган болсок, Куран-ы Каримде "Мал Масих ибн Марьям илля расул". Бул Масих Иса elçi, al пайгамбар. Андан мурда пайгамбарлар өткөн. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табарак ва тааланын кудурети менен Марьям энебиздин боюна бүткөн кезде Алланын кудурети менен, жаман жол менен эмес, уялып айылдын четине барып, bir daryanın çetinde namıstanıp hilap oturgan kezde "Fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariyya." Fanada aslından kıykırık geldi Allah Teala tarafından. Jeke bir mufassirler törölgön balasını ida kıldı deydi, İsa deydi. Fanada min tahtiha aslından alla tahzani, kaygırma o Maryam. Allah astından daryana kızıp koydu. Junuga suudi içiga. Ve huzzi ileyki bi ciz'in nahlati tusaqit aleyki rutaban janiyya. Janыңda turgan kurmar silkin, kurma daragın silk, sağa jakşı mömölörün düşüret. Qoroların düşüret. Fakuli vashrabi ve qarri ayna. Oşol düşkön kurmalardan jeginde kursagыңды toygoz, jana törölgön balaң menen közüň kuwansın. Bul közüňnün karegi, kaygırууга jol jok, sүйüngün deyt. Bирок урматтуу мусулман бир тууган, açka kaygırıp turgan insanga, başıga kaygı tolgan insanga, namıstanıp turgan adam al jerde kurma emes, şaşlık koysoň da jegisi kelbeyt. Bирок kaygı, insanın kaygısın, kapasın tattуу tamak ketirebi? Ketirbeyt. Anda Maryam enemiz oşol jerde İsa'nı törödü da, İsa'nı koluna kötörüp emne kıldı. Emne kıların bilbey turgan kezde mınday dedi. Fa imma tarayyanna minal bashar, albatta köyösü jok törögöndü, adamlar ar türlü söz menen jala jabışat. Fa imma tarayyanna minal bashar ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyya. Eger saga birөө süylösö, balаңды көтөрүп барган кезде мындай дегин: "Men Allah үчүн назыр кылганмын, söz бергенмин, бүгүн эч ким менен сүйлөшпөймүн." Башкача айтканда, тентекке теңелип терек бою секирбеймин. Акмактын жоо үн чыкпай койгондук. Бирөөгө жооп бербеймин, айтышпаймын деген. Мен бүгүн Рахман болгон, мээримдүү Аллага сөз бергенмин, эч ким менен сүйлөшпөймүн деген. Эгер Марьям энебиз баланы көтөрүп келсе, адамдар шылдыңдаса, anın üstünden söylese, anda kim cevap verir? Kim söylüyor? Kâle lehe eşîri ileyye. Törölgön İsa, mağa işaret kılıp koyun. Alarga men cevap verem dedi. Siz mağa işaret kılıp koyun, alarga men cevap verem dedi. Fe'atet bihi kavmeha. Törölgön balası menen kavmına geldi. Ayıldın çetinen kavmına geldi. Tahmiluh balanı kötörüp. Kâle ya Maryam laqad ci'ti şey'en feriyya. Ey Maryam, o Maryam sen bolboğon uyat iş jasapsın dedi. Adamlar emne deydi? Köyösü jok ayal kötörüp kelgen kezde, ey Maryam, uyat iş kıldın. Bolboğon işti jasadың dedi. Emi karaң, Maryam enebizдің töröp kelgendigi bir gana Maryamga emes. Erkek жооп берет деп бекерге айткан жокмун. Бул жерде ya ухта Harun, ey Harundun ejesi, ey Harundun karındaşı, ma kana abuk imra su. Ataң жаман адам эмес эди. Караң. Ataң жаман бузугу киши эмес эле.
Wa ma kanat ummuki baghiya. Eneң de soyqa mesele go. Eneң de ayağı suyuq mesele. Ataң da жаман адам mesele. Бұл жерде birinci ağasını айтып атат. Ey Harun'un ece karındaşı. Ataң жаман адам mesele. Eneң de bozuqu bolğan mesele. Sen bunu qaydan үйrendin, qanday boldu demekçi. Fa asharat ilayhi. Oşol kezde Maryam enebiz жаңы төрөлгөн Исаға ишарат кылды. Qali kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Beşiktegi naristegi menen biz kantip süйлөшөбүz. Özüň жооп бербей муну ишарат кыласың, кылгылыкты кылып коюпту işte. Fa iza bil masih. Anda Masih'tin İsa'nın birinci sözü, kulak söz. Fa izal Masih ne deyt? Qala inni Abdullah. Men Kudaydın kulumun. Qala inni Abdullah. Men Kudaymın degen jok. Üçtün birimin degen jok. Men Kudaydın balasımın degen jok. Ne dedi? Ve lem yakul anallah. Ve la qala ana ibnullah. Bul sözde aytkan jok. Ana Abdullah. Ataniyel kitab. Allah maga kitap verdi. Peygamber kıldı. Al vazifemi ve cealani nebiyyen. Kitap verip beni peygamber kıldı. Ve cealani mübareken eynema kunt. Qaysı yerde bolboyun Allah beni berekeli kıldı. Ve avsani bis salati ve zeka. Köngül bur. Allah beni peygamber kılgandan keyin her bir yerde namaz okuga, zekat berbiga buyruk kıldı. Avsani bis salati ve zeka. Ma dumtu hayya. Tirүү kezde. Denemde canım barбы? Allah meni namaz oku, zeketini ber dedi. Eğer İsa Kuday bolsa kimge namaz okuydu? Eğer İsa Kuday bolsa ne üçün zeket beredi? Al İsa Kuday emes, Kudaydın balası emes. Hurmatlı Müslüman bir toğan, ana Abdullah dedi. Buyruğum namaz oku dedi. Ve lem yec'alni cebbaran şakiyya. Allah meni baktısız, orayı kopal kılıp jaratkan jok. Orayı bolboğun, kopal bolboğun, baktısız bolboğun. Ne üçün? Ve selamun aleyye yevme vulidtu ve yevme amutu ve yevme ub'asu hayya. Allah'ın tinçliği bolsun maga. Tuğulgan günüm, jana ölgön günüm, kıyamatta kayra tirile turgan günüm deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Bette bir ayet kaldı. Tirүү kezinde namaz okuga, zeket berүүgө buyurdu. Andan keyin ve barran bi validati. Jana enemdi siylay turgan, enemdi siyloogo, enemdi urmattoogo Allah buyurdu deydi. Oşa eneni sıylasan, enen urmattasan, hiç kaçan baktısız bolboysun dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Men toktala turgan maseleye balkim özüňörgө jetti. Biz Müslümanbız. Biz Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetimiz. Biz İsa paygambarın ümmeti emesmiz. Biroq İsa'nın paygambarlığına ulil azm bolgan paygambarlığa iman keltiremiz. Amantu billah ve malaikatih ve kutubih ve rusulih. Buga iman keltiremiz. İsa paygambar al ulu paygambar. Al Kudaydın balası emes. Kuday emes. Üçөөdün biri emes. Üçөө bir firma kılıp bir öz jetekçi bolganda emes al. Hurmatlı Müslüman bir toğan, eğer İsa Kuday bola turgan bolsa, men sen siyaktуу uzunu 5-7 santimetr bolgon, tuğrası 5 santimetrden 3 santimetre bolgon jatında jatmak emes. Men siyaktуу, sen siyaktуу eneden törölgönmök emes. Al İsa bir gana paygambar. Zalika İsa ibn Maryam kavlul hak allazi fihi yemtarun. İsa jönündө tartışkanlar jönündögü söz bolbogon söz, muna çındık söz uşul. İsa al Allah'ın bir gana paygambarı, Maryam degen enenin balası. Hurmatlı Müslüman bir toğan, paygambarga bir salavat. Abi Sa'id el-Hudri'den Allah razı olsun. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tattabi'unna sunanellezine min qablikum. Özüňörden murdagılardın artından jüre öresiňer deydi. Özüňizden murdagılardın artından jüre öretken biz. Şibran bişir ve zira'an bi zira'. Şibran bi şibrin ve zira'an bi zira'. Alar bir qarış bassa bir qarış artından jüretken biz. Bir uç jürse anında artından jüröbüz. Ne üçün? Hatta alar iza dakhalu fi juhri zabbin, eger alar kelip keskeldiriktin uyasına kirse, alardın artından erçip oşa keskeldiriktin uyasında da başın tıkasыңар deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına siler özüňörden murdagılardın artından jüre beresiňer deydi ümmetine. Bir qarıştan erçip, bir zira bir ölçömden erçip 70 santimetr olsa 70 santimetr, bir uç bolsa bir uç erçisiňer, kala berse alar
кескелдиктин уясына кирсе, ошол жерге де башыңарды тыгууга аракет кыласыңар дейт. Анда сахабалар Ал-Яхуд ва Насара, я Расулла, біз сіз айтып жатқан, бізден мұрдағы яхудилер, насаралар, христиандар жөнінде сөз болып жатабы дегенде пайғамбар қала фәмен. Алар болболса ким деді. О басилер христиандардың, яхудилердің артынан ерчисіңер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Егер алар кескелдіктің уясына башын тықса, силер ошол жерге де тууга аракет кыласыңар дейді. Урматтуу мусулман бир тууган, мен муну айтайын дегеним, біз пайғамбарыбыз ким, пайғамбарыбыздын туулган күнү качан, bir нерсени жасоодон мурда ойлонгула. Эртең жаңы жыл деген байрам келе жаткан кезде Кытайдын экономикасын көтөрүп, ар түрдүү жарылгыч, ар түрдүү салют алып келип, үйүңдө бакыртып, кошнаңдын тынчын албастан тургундай 2 рекет намаз окуп, элиңе жериңе дуа кылгын. Элдин жериктин көркү болгон балатыны кыйып келип, Байтулланы таваф кылган сыяктуу анын айланасында айланбагын. Жаратканга жалбаргын. Урматтуу мусулман бир тууган, Hazreti Umar'ın bir sözü menен sözümdü ayaktayımın. Hazreti Umar mınday deydi: "Nahnu qawmun a'azzana Allah bil İslam, fe in ibtagayna al-izzata bi gayrihi azallana Allah." Biz uşunday qawmumuz, Allah bizdi İslam menen aziz kıldı. İslam menen sıyluu kıldı. Eger sıy urmatты İslamdan başka jerde izdesek, Allah bizdi korkulat. Bizdin sıyluubuz, urmatыбыз emnede eken? İslam menen, musulman menen, dinimiz menen, la ilahe illallah kelimesi menen. Kana bir жаңылап koyuz imanımızdı. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Biz uşul kelime menen aziz sıyda urmattavız. Eğer sıy urmatты başka yerden istesek, Allah Taala bizdi korkulat. Aqulu qavli hada ve estağfirullah li. Bu sözümde aytıp jaratkanга жалбарып özüm üçün, sizler için keçirim surayım. Amin. Allahumma gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya erhamer rahim.